Туғандар, бүгін 22 декабр, қыштың айы. Бирок Шарман шәлікті күн ысык, елдер пляжда күнгө қақтанып жүрүшөт. Бир аз шамал бар, анча-мынча суук. Бул кыштын күнүндө ушундай болот экен. Бирок пляжга келип дем алгандардын саны өтө аз. Тиги жакта көрүп турган бул Кызыл деңиз. Ошол жака адамдар түшүп атат. Андан башка дагы жогору жагында бассейндер бар экен, атайын ысытылган. Бүт бардык жери кооз жакшыналып жасалган. Атайын тамак, кофе, напитокторду берет экен. Даже ичимдиктерди да берет экен, бекер экен бардыгы. Все включено деген, бар бекер алып ичип, эс ала берет экен адамдар. Негизи бул жердеги азыр сезон учуру экен. Ушундай кыш мезгилинде өзү элдер мурда көп келчү экен. Быйыл эмнегедир аз дейт келүүчүлөр. Анткени билесиздер, Россияда Украина менен согуш жүрүп атат. Аяктан да адамдар аз келгендир мүмкүн. Анан Палестина менен Израиль согушат, ошого байланыштуу адамдар аз окшойт да, быйыл бир аз азыраак дейт. Болбосо азыр сезон мезгили эң адамдар көп келген учур дешти. Неке, көрдүңүздөрбү? Кызыл деңиз бул. Шамал болуп, толкундар дайыма ушинтип толкуп агып турат экен. Бирок суу түшсө боло тургандай жылуу эле. Түшкөндөр түшүп атат. Бирок азыр түштөн кийин болуп калды. Көпчүлүгү түшүп кетип калыптыр. Биз түштөн кийин келдик эле. Элдер азайып калыптыр. Жүрүшөт ушинтип. Эсалы кыштын күнү. Бул жакта пляжда саналуу эле адамдар бар. Аз экен. Быйыл сезонда адамдар аз келиптир. Мынакей. Пляж бүт бардыгы сонун жасалган. Ушинтип келип түшкөндөр түшүп атат. Пляждын дагы бир көрүнүшү. Бүт бардыгы эс алуучулар үчүн уюштурулуп, сонун болуп даярдалыптыр. Бирок эл аз. Мына жерде, тетиги мына будкада, ушу келгенде, сууга келип түшкөндө атайын чачык берет экен. Чоң чачык, кургак, сонун кылып даярдап коет экен. Үйдөн чачык алыштын кереги жок экен. Булар атайын даярдап коюптур. Өтө уюштурулган. Анан каалагандар монтип теннис ойной тургандар бар экен. Бул жагында площадка, топ ойной турган, баскетбол, футбол ойносо да болот экен. Но деңиз баары бир чоңдук кылып, бир аз сууктук, муздактык кылгандыктан мына жерде азыр биз көрсөтөбүз силерге. Мына жерде бассейн бар экен, анча чоң эмес. Ошол бассейндин суусу жылытылат экен. Жылуу бир 40-60 градус тегерегинде жылуу болот экен. Элдин көпчүлүгү ушул бассейнге келип түшөт экен. Анткени бул жылуу экен. Суусу да таза. Түшөрдө мына жерде атайын душ даярдап коюптур. Ушуга бир сыйра чаканып, тиякта пляждан келгенде буттарыңа кум басып калат экен. Ошол кумдарды тазалап, мына жерге келип, бир сыйра жуунуп туруп, андан кийин бассейнге түсө болот экен. Бассейнден чыккандан кийин да бир сыйра чаканып жуунуп алса болот экен. Неге туугандар? Бул искусственный бассейн экен. Условиясы сонун. Дагы бир мындай условиянын жакшы экенин байкасаңыздар, бул жерге келгенде өзүңүздөр чачык ала келбей эле, ушул жерде неме кылсаңыздар, өздөрү чачык берет экен. Ассаламу алейкум. Мына ошол жерде чачык берүүчү киши экен. Бул өзү чачык берет. Бизде көлдө билесиңер го, өзүң чачык алып барбасаң болбойт. Булар өздөрү чачык берет экен. Сонун экен. Анан ал жерге душка түшүп, бассейнге түшүп, чөмүлүп, ойноп жүргө бересиздер. Азыр мындай кыштын күнү, декабр, бүгүн 22 декабр, суук бизде. Бирок бул жерде күн сууга түшсө боло турган нормаль экен. Бирок эл аз.
Мен сіздерге азыр Шарман Шейхтің отельдерінің беркөтіндегі магазиндерді көрсетіп атам. Бұл магазиндерде мындай жигиттер келіп бир нерсе аласыңбы деп эле кечке зордой үйрөткөн. Бирок негизи балар бул жерде көп нерсеси арзан экен. Анан долларга өздөрүнүн акчасына соода кылышат экен. Бирок бул жерден алганда өтө этият болуш керек экен да. Анткени бул жерден эме келгенде Европадан келеткен, Америка дүйнөсүнүн ар түрдүү жеринен келеткен дагы ошолорго ылакташтырып эле кээде бааны өтө кымбат айтып коет экен да. Кече биз черный тимин алганбыз оригинал деп. Бир күн мурдачы. Анан кийин көрдүңбү ушинтип эле сунушташа берет экен. Алейкум ассалам. Анан неме кылып 1 литр мына көрдүң. Ушинтип эле алыстан чакырып эле бир нерсе деп айта берет экен, ушуну аласыңбы депчи. Анан кийин неме биз бир күн мурда 1 литровый черный тимин алганбыз. Башында 65-70 доллар деди. Анан кийин неме кылып туратып бир малда. Анан арзандатам деди. Анан мен тамашалап эле 30га бересиңби дедим. Жарым басын айттым. Жарым басын айтсам, ассаламу алейкум. Жарым басын айтсам, ошого бергенсип калды да. Анан андай деп сүйлөшүп отуруп анан 35 долларга берди эле. Эртеси күнү келип туруп, ошол эле нерсени кайра бөлөк магазинден алсак, ал 20. Алейкум ассалам рахматулла. Анан кийин эртеси күнү эле сразу 25 доллар коюп койду. Ушундай болот экен да, мына өтө этият болбосо булар кымбат сатып берет экен нерсени. Анан ошон үчүн эме кылып өтө бааны коркпой эле түшүрүп сүйлөшө берсеңиздер боло берет экен. Эгер даже 10 дегенди мага да бир нерсени алдым, 10 деп аткан, бирок ошону 3 долларга берди да. Ушундай түшүрүп койрет. Булар вообще түшүнүксүз экен. Булардан ошондой бааласаң капа болбойт экен, кадимгидей эле ошондой баалаша берет экен. Ошон үчүн соода кылганыңыздарда эч коркпой эле түшүрүп соода кыла берсеңиздер болот экен. Көп нерселер арзан экен бул жакта негизичи. Ушундай. Негизи ысык мамлекеттердин бардыгында эле ушу кеч киргенде жашоо башталат экен да. Мына өзүңүздөр көрүп турган магазиндер кеч киргенде жанданып, бул жака келген адамдардын саны да көбөйүп, булар да ушундай отуруп калат экен да. Ошол бул шаарда дагы ошол сыяктуу эле адамдар кеч киргенде чыгарып, ошондой магазиндерин ачып отуруп калышат экен. Түнү таң аткыча эле соода кылышабы, ошондой окшойт. Мен бирок түнү 20-га калбадык, бирок саат 12-лерде келсең дагы ачык экен да. Ушундай. Бул жердеги баалардан өтө этият болбосоңуздар, кымбат сатып коюшу да мүмкүн экен, бирок көп нерселер арзан экен бизге салыштырмалуу. Өтө эле арзан баалары. Анан буларда кытайский деген болбойт экен, бүт немелери өздөрүндө чыгат экен. Кытайский болсо керек, кээ бир нерселер десек, булар Кытайдан алып келиш бизге жол кире кымбат болуп калып, ошентпейт. Ошон үчүн биз өзүбүздөн алабыз дешет. Ошон үчүн буларда көп кымбат болбойт экен. Булар бардыгы орусчаны өтө жакшы билишет экен. Здесь вот 2 за доллар. Вот у нас зумный постану. 10 долларов. Машалла. Кабика магазин. Вот. Дешевле еще будет? Дешевле 10 долларов будет. говорится. 4 штуки полотенца, вот 5 долларов. Подешевле говорят? Да, бесплатно. Машалла. Еще есть и кепка, 1 доллар, вот кепка, любой. Вот. Эми негизи дем алышка аябай сонун шарт түзүлгөн. Жакшы көңүл ачып, мындай тамак ашынан эч кыйналбайсың. Гостиницадагы орундар, баягы жатаканалысы эң сонун. Жакшы дем алып келгенге болот да. Ошон үчүн жанагы жерлерден гана, ошол гидтерден гана алданып калбасаңыздар, калган жеринен бир дагы нааразы болбой, чоң ыраазы болуп келесиздер иншалла.